Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушул жаңы жылыңыздар менен келип калган 26 жыл жакшы жылдардан болсун, жемиштүү жылдардан болсун. Албетте, ушул жыл негизи көп дагы геосаясий жаңылыктарды жана окуяларды даярдаган биз үчүн. Билесиңер, геосаясий календарь боюнча мисалы үчүн Тайвань менен АКШнын ортосундагы ушундай келишим боюнча Тайваньды коргонуу максатындагы АКШ менен Кытайдын согушу 27-жылдын июнуна дайындалган. Көп серепчилердин сөзү боюнча, бирок Кытай ошо Тайваньды тегеренип туруп аябай катуу аскер үйрөтүүлөрдү өткөрдү, ученияларды. Албетте, бул нерсе Тайваньды аябай кыжырына келтирди. Бирок кытайлар ал нерсени өткөргөн себеби анткени Тайваньга АКШдан чоң көлөмдөгү жаңы курал келди деп айтылып жатат. Жана андан сырткардагы Жапония жаңы ошол учак көтөрүүчү ушундай чоң кемелерди кура баштады дагы, чыгара баштады. Аны албетте баягы биз деген МЧСке жасаганбыз дейт, баягы өзгөчө кырдаалда элге жардам бериш үчүн вертолет ташыш үчүн дейт. Бирок бүт аскердик аналитиктер айтып атат, бул деген вертолет ташуучу кеме эмес дейт. Бул кеме 1 мүнөттүн ичинде эле F-35 учактарын кабыл ала турчу кеме дейт да. Ошон үчүн Кытайга каршы кандайдыр даярдыктар жүрүп атат. Албетте, ошонун тегереги менен дагы жаңы жыл келери менен ушу январдын 3-үндө, 2-3-үнө карай түн ичинде бир заматта эле ошол Америка Коңшу Штаттары атайын аскердик операцияны өткөрүштү. Ал аскердик операция абдан ийгиликтүү өттү. Кээ бир маалыматтар боюнча 3 сааттын ичинде өткөрүлдү. Бирок ага даярдык менен кошо санаганда 12 сааттын ичинде өткөрдү. Бул деген Киев 3 күндө эмес, Венесуэла 3 саатта деп тамашалап атышат бүгүнкү күнү саясий серепчилер, ушу геосаясий серепчилер. Delta Force атайын кызматтагы ушундай бөлүктөр, аскер бөлүктөр, ошо АКШныкы. Ошо Николас Мадурону уктап жаткан жеринен аялы менен басып алып эле кире келишти. Николас тура калып, ошо качып, унаага отура калайын десе, үлгүрбөй калды. Дал ошол жерден төшөктөн туруп атканда аял менен кошо кармашып, ушундай жөнөкөй кийим кийинтишип, алып сүйрөп кетишти Delta Force. Айтып атат, муну азыр көп серепчилер айтып атат, Николас Мадурону тегереги сатып салды дейт. Кадимкидей сатып салды дейт. Бул деген саткын болушту дейт. Анткени катуу кагылышы болгон жок дейт. Ошо 1000ден ашык атайын аскерлер кайтарышкан дейт Николас Мадурону. Анын ичинен атайын ошо аскердик мындай кандайдыр бир бөлүкчөлөр, Орусиядан келген ушундай атайын Вагнер тобунун мурунку кызматкерлери жана атайын Орусияда сертификацияланган ушундай жан сакчылар ушун кайтарып аткан дейт Мадурон. Бирок ошо тегерегиндеги бүт аны кайтарып аткан кишилер аны сатып салышты дейт. Анткени катуу кагылыш кылган жок, Delta Force'тон эч ким өлгөн жок дейт. Канча бир киши жарадар болду дейт ошол баягы кайтаруу жан сакчылардын арасынан. Бирок көбүнчөсү жан сакчылар эчтеке байкабагандай ошол дымдырс болду дейт. Орусия жиберген 3000ден 5000ге чейин ошол стрела ПЗРКлары Америка Коңшу Штаттары учактарын урган жок. Буктар дагы келтирилген болчу. Ошол буктардын бир нечесин ошо Американын авиациясы жок кылды. Андан сырткары ошо Каракастын асманында ээн эркин Чинук деген ошол 2 канаттуу, 2 винттуу ошол тиг учактар учуп келип, ошол Delta Force'ту түшүрүп, Delta Force жана ошо деңиз пехотасын, деңиз жөө аскерлерин түшүрүп, ошол алар куурчап ушу Мадурону алып кетип атканда толугу менен ачык коридорду жасап беришти. Жана Иво Джима деген ошол авиа учактарды ташуучу кемеге аны отургузушту Мадуронун аял менен. Аны сүрөттөрү тарады. Жана Дональд Трамп өзү дагы расмий билдирүү кылды. Ушинтип биз кармадык дейт Николас Мадурон, биздин Америка Коңшу Штаттарынын армиясы деле укмуш дейт, эч ким теңеле албайт, мынакей кармап келдик дейт Николас Мадурону. Андан аркы баягы маалыматты албетте кийинирээк берет окшойт. Ушуну менен Каракаста Мадуро аны алгыча ошо атайын өзгөчө кырдаал жарыялаганга үлгүрдү. Ал өзгөчө кырдаал сакталып жатат бүгүнкү күнү ушу Венесуэлада, жана ошол аскерлери жолдордо, көчөлөрдө патруль кылып жатышат. Бирок айкындай мындай ачык түрдө Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери менен кагылышууга катышпай жатышат да. Алар деген эч кандай кагылышуу кылбай жатышат. Бул өтө таң калтырат. Демек ошо сатып эле салды деп айтып атышат да.
А эми болсо ошо Мария Мачадону даярдап жатышат. Мария Мачадо Венесуэланын эмки президенти болот го деген сөздөр тарап атышат. Бирок Мария Мачадого каршы ошо Венесуэланын элитасында бир нече топтор бар. Анткени туугандарын куугунтукташкан, кээ бир учурда өлтүрүшкөн жаман кылып. Албетте Мария Мачадо келсе аны дагы өлтүрүшөт. Ошон үчүн ошол атайын ошо Мадуранын сакчылары жана жанында жүргөн адамдарын алмаштырмайын. Албетте Мачадо келе албайт. Келсе дагы анын жашоосу ошондой чоң коркунучта болот деп айтылып жатат ошо саясий серепчилердин арасынан. Ошондуктан балким же убактылуу түрдө техникалык өкмөттү ошо шайлоону өткөргөнгө чейин Каракаста кайсы бир ушул Мадуранын жакын адамы же болбосо аскер же болбосо парламенттин спикер же дагы бирөөсү ушундай башкарат окшойт да убактылуу түрдө. Башкаргандан кийин анан шайлоо уюштурушат, шайлоодон демократиялык шайлоо уюштурушат. АКШнын армиясы тегерептеп турат Венесуэланы албетте. Жана ошо ага керектүү адамды Мачадо болобу же башка болобу лидерди алып келтирип коюшат. Коюшкандан кийин булар деген ошо ички эски элитаны иллюстрация кылышат. Кимиси ошол иштеп берем десе алар менен иштешет, кимиси иштеп бербейм десе аларды кырат окшойт. Андан сырткары дагы булар ошо бийликти орнотуп жаңы жана дүйнө жүзүндөгү эң чоң ошо 1 миллиард баррелден ашык нефть нефткенин башкарышат. Бул деген нефткени дүйнө жүзүндөгү эң чоң нефткени деп эсептелинет бүгүнкү күнү жана Америка Штаттарынын ички күйүүчү май маселесин чечет. Дүйнөлүк нефть инфляциясын токтотот болуш керек. Араб өлкөлөрүнүн кирешелерин кесип салат. Сауд Аравияга колдоолор көрсөтүлөт эми АКШ тарабынан Бириккен Араб Эмираттарга, бирок түшүнүк келип жатат бүгүнкү күндө ошол араб өлкөлөрүнүн, ОПЕК өлкөлөрүнүн бийлигин АКШ кыйып жатат да. Мурун ОПЕК кээ бир учурда ошо АКШнын саясатына таасир кылып койчу да, бааларды өзгөртүп. Эми болсо АКШ ошо Каракастын күйүүчү заттарын, гендерин иштетип туруп, албетте бул нерсени жаап коет да. Мурун деле АКШ ошо Венесуэланын нефть гендерин иштеткен болчу, бирок мурун ошо Уго Чавес деген ошо президент келип туруп аны улутташтырган. АКШга ал нерсе жаккан эмес. Анан ошол албетте ага каршы аябай турушкан жана Уго Чавести ошо Николас Мадуро алмаштыргандан кийин Мадуро баягы эле Уго Чавестин линиясын, позициясына туруп ошо бербей койгон АКШга эч кандай мындай мүмкүнчүлүк нефть иштеткенге. Ошон үчүн азыр кийин дагы нефттин көп ошо кендери табылган, жарыяланган ачыкка жана ошондон баштап ушул саясий нерсе башталып жатышат да. Анан албетте негизги максат ошо нефтти алып алуу, ОПЕКти дүйнөлүк ошол араб өлкөлөр же башка нефть чыгаруучу өлкөлөрүнүн бийлигин уратуу жана АКШнын өзүнүн баягы толук Монро доктринасын иштетүү. Ал Монро доктринасы эми Трамп доктринасы деп аталат. Ал Монро доктринасы боюнча эки Америкада тең бийликти АКШ алып туруш керек, АКШ башкарыш керек деген ушундай доктрина жазган Америка, ошо Монро атайын саясатчысы. Ал нерсе болсо албетте ошо аткарылбай калган. Акыркы 30-20 жыл анткени ошо АКШда бийлиги аябай шалакы болуп, демократтар утуп, албетте өзүнүн бийлигин уттуруп алган жана толугу менен акчаны ошол нефтке Орусиядан алып атып, нефтти араб өлкөлөрүнөн, бийликти Орусия менен араб өлкөлөрүнө берген. Ал эми товарларды өндүрбөй, бүт өндүрүштү Кытайга жайгаштырып, калган бийлик, экономикалык бийликтин баарын Кытайдын колуна берген. Ошон үчүн Кытай ушунча өсүп, көбөйүп кеткен да ошо бийлиги. Ага эми каршы АКШ биринчи ошол нефть маселесин чечип атат, нефтти өз колуна алып атат, Монро доктринасын актарып атат. Ошо Кытайлар жайнап кеткен дейт ошо Түштүк Америкада, Венесуэлада. Орусиянын аскерлери ошо Николас Мадуронун жан сакчылары катары иштеген жана Орусия менен түзмө-түз соода кылышкан. Андан сырткары Ирандын жанакы ислам революция кароолчулары деген корпус стражи исламской революция, орусчасы КСИР деп коелу кыскача. Ошонун дагы мисалы үчүн бүт ошо складтары ракеталарды топтоп, жарыдыргыч заттарды топтоп, ошо чалгын маалыматты алып жана Израилге каршы колдонулган. Каракастагы Иран элчилиги ушундай жасачу дейт. Ошону дагы токтотот АКШлар. Анан ошо Трамптын аркасы менен ошо Кытайга каршы, Орусияга каршы жана ошо Иранга каршы ушундай иш-аракеттер жасап жатат да. Жана мындан аркасы күтүлүүдө ошо толугу менен Монро доктринасына аткарыш үчүн АКШ бирден артынан бири
ошол түштүк Американын мамлекеттерин баса баштайт. Ушул жерден дагы Бразилиянын ошо президенттин сөзү болду. Бул деген эл аралык мыйзамды бузуу, бул деген туура эмес, бул деген мындай нерсе болбош керек, бул суверендик мамлекет деп. Ошонун аркасы менен мисалы үчүн Милей, ал дагы билесиңер, өзүнүн улуту жөөт, албетте колдойт АКШны, дагы өзүнүн жасаган иштери аябай бир четинен таң калтырат. Ушу аябай терең экономикалык кризистен либертариандык идеялар менен чыгарды. Ошо республиканисттердин идеялары менен. Ошол өлүп жаткан Аргентинаны кайра көтөрүп жатат Милей, бирок өзү жөөт. Улуту ушундай. Анан эжекеси дагы коррупцияга малынып кетти. Ал боюнча дагы ошо коррупция боюнча тергөө жүрүп атат. Азырынча мындай чекит салына элек. Ал болсо АКШны колдоду. Кандай сонун нерсе, эми Венесуэла эли эркиндикке жетет деп айтты да. Бир нече мамлекеттер өзүнүн сөзүн айтышты. Ошо АКШнын кылганына жана ошо Орусияда мисалы ушуну айтышты. Ошо биз Орусиядан кээ бир депутаттар Госдуманын Каракаска орешник беребиз дейт да. Бирок Каракаска орешник берсе кимге берет? Эгерде Мадурону сатып кетсе, демек жанакы азыркы элитасы Америкага сатылып кетти да. Американын колуна береби орешникти? Ушундай кызыктуу сөз айтты. Дагы ошо расмий органдар ошо Орусияныкка айтышты. Тез арада түшүндүрмө бергиле дейт. Ошо азыркы болуп жаткан нерселердин ачык айкындап бергиле. Күтүп атабыз, бул деген аябай туура эмес нерсе. Силердин өзүңөрдүн болуп жаткан ой пикирлериңер жана пландарыңар менен тез бөлүшкүлө, ушул маалыматсыздыкты жойгула деп ушундай баягы буйрук катары, кандайдыр бир билдирме катары, күч катары айтышты. Бирок андан сырткары дагы кошумча сөздөр айтыла элек. Бирок бүт интернет жарылып жатат. Албетте расмий мамлекеттик органдар жарылды. Араб өлкөлөрү каршы чыкты, ошо өлкөлөр, Бириккен Улуттар уюму дагы ошо кандайдыр бир билдирме жасашты. Алар айтышты да, бул деген суверендик өлкөгө игилишкендик дейт да. Мындан мурун дагы бир видеолорумда айтып кеттим эле. Маалымат тарап атат, ушул Мадуро АКШдан кандайдыр соода кылып жаткан. Эгерде мен ошо мамлекеттен алып алган 200 миллиард долларымды сактап берсеңер, жана үй бүлөмө баш паек берсеңер, жана үй бүлөмдү сактыгына кепилдик берсеңер, анда мен ошо бийликти өткөрүп берем деген сөздөр айтылды деп. Анан ал сөздөр албетте Америка Штаттарынын атайын кызматтары аркылуу массалык маалымат каражаттарга төгүлүп кетти, агылып кетти, билинип калды деген ошо маалымат айткан болчумун. Ушундай нерселер болуп аткан. Эми дагы көп серепчилер айтып атат, бул деген бале жөн эле спектакль окшойт депчи. Булар жөн эле баягы Каракаста өзүнүн бийлигинен балким коркуп, өзүнүн баягы кол астындагы жан сакчылардан коркуп, балким ошентип баягы спектакль жасап Трамп менен мындай аныгынан караганда жакшы пенсияга кетип атат Мадуро дейт да. АКШда жашайт, баш паек алат, соттолот, баягы АКШнын сотунун астына жооп берет, Трамптын астына жооп берет, жүгүнүп берет. Анан барып туруп АКШдын ушу ыйык пенсиясына, ушундай жакшы жылуу жумушак пенсиясы менен карылыгын өткөрөт. Үй бүлөсү менен кошо ал Венесуэланы толугу менен ошо Америка колуна салып берет. Балким ушундай нерсе болуп кетти деп атышат да серепчилер. Ушундай туугандар, бул деген эл аралык баягы укукту бузуу деп эсептелинет жана мурун эгерде дүйнөлүк көп полярдык тең салмактуулук орноду деп айтылып баштаса, ушул 22 жылга чейин, азыр 22 жылдан баштап анан бүгүн дагы ошо 26 жылдын башатында айтса болот, бүгүнкү күнү кайра дүйнө жүзүндө тиги биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштун астындагыдай эле күчтүүнүн бийлиги келип атат да дүйнөгө. Ошол эмнени билдирет? Туугандар, биздин мамлекет, биз кыргыз мамлекетибиз күчтүү болбосо, сверхдержавалар болобу, чоң держава, орто, кичи державалар болобу, мен күчтүүмүн, эми баягы эл аралык мода болуп калды, күчтүүнүн укугу бир гана ошол артыкчылыкта деп туруп, күч колдоо иши ыктымал экен. Ошону мисалы үчүн АКШ менен Венесуэланын ортосунан кара катнашта көрсөтүп атат. Албетте ошон үчүн сак болушубуз керек, мамлекетибиз бекем болушубуз керек, эл ынтымактуу, экономика күчтүү жана армияны албетте күчтөнүш керек да. Ушундай кооптуу заман, коопсуз заман бир гана күчтүүлөргө келет да. Эгерде күчтүү болсоң, булар менен байланышсаң, кымбат бааны төлөйсүң деп эч ким бизге көз артпай коет. Ошон үчүн туугандар, күчтүүлүккө, ынтымакка чакырам албетте. Силер болсо эмне деп ойлойсуздар? Кимдер чын Каракасты 12 сааттын ичинде АКШнын колуна салып берүү, бул деген ошо Николас Мадуронун тегерегиндеги жан сакчыларынын саткындыгыбы, же болбосо Николас Мадуро өзү өткөрүп бердиби мамлекетин, ошо Мачадагы өткөрөм деп АКШга сатылып, анан калп эле ошол операция спектакль кылып, же болбосо бул айкын эле АКШ тарабынан күч зөөкүрлүгүн көрсөткөндүгүбү?
Биз эң күчтүүбүз, биздин разведка эң күчтүү, биздин атайын кызматтар эң күчтүү, биздин ошол куралдуу күчтөр эң күчтүү. Мынакей биз бүт дүйнө диктаторлоруна жана диктаторлор эмесине көрсөтүп атабыз. Биз деген баарыңарды ушинтип коебуз дегениби. Же болсо төртүнчү дагы теорияны айтасыздарбы? Комментарийлерге бөлүшкүлө, жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес bankeri barına Taşlardan murgar al Çok artasın canı çolunda İş geldik de senin kuralın al Biznes bankeri barına Başlardan murgar al Çok artasın canı çolunda İş geldik de senin kuralın al